Крикет боюнча дүйнөлүк чемпионат 30 майда башталды. Дүйнөнүн айрым аймактарында крикет өтө чоң оюнга айланган. Бирок крикет кандай жана эмне оюн экендиги тууралуу билбегендер да көп. Анықтан ал өтө татаал оюндай сезилиши мүмкүн. Кабатыр болбоңуз. Биз аны түшүндүрүп беребиз. Крикет ойноо үчүн эмне керек? Таяк, топ, чоң оюн талаасы же крикет ойночу жер жана албетте эки команда. Ар бир командада канча адам ойнойт? Ар бир командада 11ден оюнчу болот жана алар даяр болгондо калыс капитандардын алдында тыйынды ыргытып, ким таяк менен урарын же биринчи оюн талаасын алаарын чечет. Таяк менен уруу? Оюн талаасын алуу бул эмне дегени? Кайсы команда топту таяк менен урары белгилүү болгондо, ошолордон эки оюнчу таягы менен оюн талаасына келип, өз дарбазасын коргоого аракет кылат. Оюндун максаты оюнчу топту ыргыткандан кийин аны таяк менен урган оюнчу мүмкүн болушунча көп чуркашы керек. Топту ыргыткан оюнчу. Топту ыргытуу деген эмне? Аны да түшүндүрүп берем. Топту ыргыткан оюнчу бул талаага ээлик кылган команданын топту дарбаза тарапка карай ыргыткан мүчөлөрү. Бир айлампада топ 6 жолу ыргытылат. Эл аралык бир оюн маалында эң көп дегенде 50 айлампа болот. Крикеттеги дарбаза кандай болот? Дарбаза талаанын эки четиндеги таякчалардан тургузулган эки топтомдун бири. Таяк менен турган оюнчу дарбазага карай ыргытылган топту токтотуп калууга аракет кылат. Эгер топ ага тийсе эмне болот? Анда таяк менен топту уруучу оюнчу оюндан чыгып калат жана анын ордуна командадан башка оюнчу кирет. Ошентип, командада таяк менен уруучу жуп оюнчу калбай калганга чейин оюн улантылат. Таяк менен уруучу оюнчу бир гана ошол жолу менен оюндан чыгып калабы? Жок, алардын оюндан чыгып калышына бир канча себеп бар. Эгер оюнчунун ыргыткан тобу тургузулган таякчыларга тийсе, анда топ менен ыргыды деп коюшат. Эгер талаа оюнчулары таяк менен урган оюнчунун тобун жерге түшкүчө кармап алышса, кармалды деп чыгат. Эгер топту кайра уруучу топту ургандан кийин талаанын кийинки башына чуркап бара албай калса жана каршылаш тарап ал чуркап баргыча таяктарды кыска таякчаларды кулатса, анда жетпей калды деп чыгат. Эгер топту кайта уруучулардын баарысы оюндан чыгып калса эмне болот? Анда топту таяк менен талаа оюнчулары уруп, каршылаштарынын эсебинен ашып өтүүгө аракет кылышат. Топту кайра уруучунун оюндагы максаты мүмкүн болушунча көп чуркоо. Куттуктайм, сиз эми крикеттин негизги эрежелерин билип алдыңыз.